Birinciden бүткүл ааламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып та күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттары жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын Аллах Таала түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллахтын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө айтат: "Астагфируллах, инналлаха ала кулли шейин кадир." Албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Чынында эле Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа асмандан жамгы жаадырат, кааласа кар жаадырат, кааласа мөндүр жаадырат, кааласа эч нерсе жаадырбай да кое берет. Аллах Таала кимге кааласа байлык берет, кимге кааласа падышалык берет, кимге кааласа кордук берет, кимге кааласа сый урмат берет. Мунун бардыгы Аллахтын гана колунан келет. Аллах хасанатына мына ушундай улуу зат болгондуктан Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва раббака факаббир", сен Роббуңду макта, сен Роббуңду улуктагын дейт. Аллах Тааланы макташлык, Аллахтын улуктугун айтышлык, бул дагы Аллах Тааланын өкүмү. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, ошончолук мактоого татыктуу зат. Аллахты канча мактасаңыз, сиз Аллахка ошончолук жакын болосуз. Аллахты канча мактасаңыз, же Алланы мактаган адамды кулак төшөп отуруп уксаңыз, сизге бул дүйнөдө жашоо өтө жеңил болот, өтө рахат болот, өтө жыргал болот. Ал эми дүйнө жеген тамагың, ичкен чайың, сүйлөшкөн телефонуң, көргөн телевизоруң, жашаган үйүң, жаткан төшөгүңүз, дүйнө мактасаңыз болот, бирок бир өзү дагы мактоого татыктуу эмес. Мактоого татыктуу зат жалгыз Алла гана. Ошондой улуу зат Аллах Таала сиздерди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык сулуулук берди, эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди. Жана ошол имандын негизинде алхамдулилlah бүгүнкү күнү жума күнү сиздерди ар бир жерден топтоп мына ошол жерге алып келди. Бүгүнкү күнү урматтуу тууган, мен сиздерге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн доорунда өзүнүн досторуна касам ичип айткан сөзүнү айтууну туура көрдүм. Ан Аби Кабшал Ан-Намири разияллаху анху аннаху сами'a Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул: "Саласун уqsimu алейхинна ва ухаддисукум хадисан фахфазуху." Абу Кабша Ан-Намири разияллаху анху риваят кылат: "Мен Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллямдын мындай деп айтканын уктум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: мен 3 нерсени касам ичип айтам, анан дагы бир нерсени айтам, дагы бир нерсе жөнүндө айтып берем, эсиңерге жакшылап тутуп алгыла. Эсиңерге жакшылап тутуп алгыла" деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям касам ичип айтып атат. Жөн эле айтса бардыгы ишенет эле. Жөн эле айтса мусулмандар эле эмес, сахаба достор эле эмес, кафырлар дагы Мухаммад амин, Мухаммад чынчыл, ушул убакка чейин бир да жалган сүйлөгөнү көргөн жокпуз, уккан дагы жокпуз. Бул ушул убакка чейин бир да жалган сүйлөгөн эмес деп кафырлар айтат эле, урматтуу. Бирок пайгамбарыбыз ошондой болсо дагы мен касам ичип айтам дейт. Касам качан ичилет? Ишенбесе.
Мойнына албаса, кача жөнүндө сүйлөй бересиң дей турган болсо, анан касам ичет, өлүп кетейин дейсиң го. Нан уруп кетсин дейсиң да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алланын аты менен касам ичип айтып атат. Жөнөкөй айтса дагы ишенет элек. Бирок бул иш ушунчалык зарыл болгондуктан, бул нерсе акыр кыяматка чейинки үммөткө сабак болушлугу үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүнү бекемдеп касам ичип айтат. Мен касам ичип айткан 3 нерсенин биринчиси садакадан пенденин байлыгы кемибейт дейт. Пайгамбарыбыз не дейт? Касам ичип айтамын, садака беришиң менен сенин байлыгың кемибейт, сен кедей болуп калбайсың, балким байлыгың көбөйөт. Балким сен садака берип байый баштайсың дейт. Агыр күндө медресени салган адамдар айтат, биз садака берүү менен байыган адамдарбыз дейт. Ачык эле айтат. Биз садака бериш менен байыган адамдарбыз го, биз нерсе сол кийинки нерсе дейт. Алчы. Эч нерсе жок деле биз садака берип жүрүп, эгер бирөө келип сураса, бербей коюп алып, бербей коюп, кыжалат болуп, аркасынан издеп жүрүп, таап берип, анан байыган адамдарбыз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзү мына ошол. Урматтуу туган Пайгамбарыбыз не дейт? Садака берүү менен адам баласынын байлыгы кемибейт, балким көбөйөт. Экинчиси Пайгамбарыбыз касам ичип айтып атат. Жөн айса ишенет элек. Пайгамбарыбыз бекемдеп, акыры кыяматка чейин анча-мынча ыйманы алсызыраак болсо, ошолорго дагы жетип калсын деп Пайгамбарыбыз айтат. Кимге зулумдук кылынса, ал сабыр кылса, Алла Таала анын аброюн көтөрөт. Сизге зулумдук кылды. Бир адам келип эле эмне кылды? Күчкө салды. Бир адам мажбурлап эле бир нерсеңизди тартып алды. Же болсо иштесеңиз, ишиңизди, иштеген кылган айлыгыңызды бербей койду. Же коркутуп эле бир нерсени жан керекпи, акча керекпи? Жаның ширин, бакча ширинби деди, коркуп эле акчаңызды берип койдуңуз. Кийген кийимиңизди тартып алды. Жөнүндө турсаңыз, жалпы элдин арасында сизди шерменде кылып эле басмырлап атат. Бардыгы сизди карап, бечара байкуш экен деп күлгөнсүп атат. Авторитетиңиз өлгөндөй болуп атат. Алла Пайгамбарыбыз касам ичип айтат, кимдеки мына ушул нерсеге сабыр кыла турган болсо, Алла Таала анын аброюн гана көтөрөт, авторитетин гана көтөрөт, даражасын гана көтөрөт дейт, урматтуу туган. Даражасын гана көтөрөт. Ойлоң, азыр мына ушу күлүп атат, мен дагы бир чабып калайын. Ушулар сүйлөдү, мен дагы бир сөз айтып сайылып калайын. Бир сөз айтып сындырып калайын. Жок, урматтуу туган. Ончукпай, макул сиз айткандай, анан дагы бетер эле көзү. Ооба биз ушундай делек десеңиз, Аллах Таала сизди аброюңузду гана, даражаңызды гана көтөрөт. Пайгамбарыбыз муну касам ичип айтты, урматтуу туган. Үчүнчү касам ичип айткандыгы. Üçüncü kasam içip aytқандығыны Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким адамдардың ешігін атса, бұл деген сөз тилемчилик кылса, суранса, Алла Таала ага жакырлыктын ешигин ачып коет дейт. Бұл биринчи сөзгө эмне болду, урматтуу туган? Карама каршы. Ойлайсыз да, мен биз байлыкты садака деп берсек, ана тилемчилер көбөйүп кетет. Жок, ашып кетсин, ташып кетсин, ар жерге туруп алсын, ар бир поворотко туруп алсын, начытты басып калсын. Сен бергенди бил, болду. Сиз өзүңүзгө пайда, ага пайда эмес, урматтуу туган. Сиз берген экен, өзүңүзгө пайда. Ошондон мухаддис имам Шааби рахматуллах алейхи айтат, bir adam sizden 1000 сом сураган болсо, 1000 сом берип турчу, зарыл болуп калды, муктаж болуп калды деп сураган болсо, берип аткан адам ушул 1000 сомго канча сурап аткан адам 1000 сомго канчалык муктаж болгон болсо, мен соопко андан дагы муктажыраакмын деп бербесе, садакасы кабыл болбойт, кыямат күнү кайрадан бетиңе чабылат деген. Ма, жана берген 1000 манеке депчи. Керек болса, ма деп дагы 5000 менен эсиң оодарып коет. Ошондуктан урматтуу туган, биздин максат беришлик. Ал көйүп кетеби, башка болуп кетеби, ал өзүнүн иши.
Ал жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам касам ичип айтып атат. Мен касам ичип айтам, валлахи. Не дейт? Кимде ким адамдардын эшигин ачкан болсо, тилемчилик кылган болсо, Алла Таала ага жакырлыктын эшигин ачат. Көзүңүзгө көп түшкөндөй болду. Бирок жалаң 20 сомдук, 5 сомдук, 10 сомдук, көзүңүзгө көп түшкөндөй болду. Эсептей келсең, иштете келе турган болсаң, эч нерсеге жетпейт да. Эч нерсеге жетпейт. Керек болса бүгүн азыр турчу сонун сезон дегенде болуп, жума бүгүн сезон деп келдиң, бардыгы эле берип кетип аткандай, сонун түшкөндөй, барып эсептесеңиз о 1 айга жете тургандай, жок урматтуу тууган. Аллах хасанатыла не кылып коет? Берекесин алып коет, кедейликтин эшигин ачып коет, өмүр бою тилемчилик менен жүрүп өтүп кетесиң, урматтуу тууган. Ошондуктан шарият боюнча ооба тиленсе, суранса болот, 1 күндүк тамагына. Андан кийин өзүң иште, өзүң мээнет кыл, өзүң аракет кыл, өзүң курбанчылык кыл, өзүң тап, урматтуу тууган. Албетте беришлик ал биздин милдет. Неге? Ар бирибиз байганды жакшы көрөбүз. Кененирээк жашайын, элге окшоп жакшыраак минейин, жакшыраак кийинейин. Андай боло турган болсо, садаканы көбүрөөк бериңиз. Садаканы көбүрөөк берсеңиз, байысыз. Урматтуу, байым деген адам адамдардан сураганды азайтыңыз. Адамдарга көз каранды болбоңуз. Тилемчиликтин эшигини жаап коюңуз, болбосо өмүр бою кедейлик менен суранып жүрүп жетпей дүйнөдөн өтүп кетесиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Ва ухаддисукум хадисан фахфазуху. Дагы мен силерге бир сөздү айтамын, айтып берем, эсиңерге жакшылап тутуп алгыла. Фахфазуху, жаттап алгыла деген сөз. Жаттап эле көрүнгөн жерде айтып берерби? Амал кылгыла ошого. Ошого амал кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзүнүн баштарында мындай дейт: дүйнөдө 4 түрдүү адам болот. 4 түрдүү адамдар бар. Биринчиси, Алла Таала ага байлык менен илим берген. Байлык деген сөз колдун байлыгы. Илим жүрөктүн байлыгы. Пайгамбар айтат, бир адамга Алла Таала байлыктагы жүрөктүн дагы байлыгын берген, колдун дагы, дүйнөнү дагы берген. Ал илиминин себебинен берген байлыгы үчүн Алла Тааладан коркот, Алла Тааланын каалоосуна каршы иштетпейт, байлыкты тууганчылык, мамилени чыңдоого жумшат, байлыкта Алланын акысы бар экенин билет, ошол үчүн байлыгын жакшы жерге жумшайт. Бул адам кыямат күнү эң бийик, эң жогорку даражадагы адам мына ошол болот. Илими дагы бар, машалла, байлыгы дагы бар. Ошол илиминин себебинен байлык бул кедейлердин акысы, бул меники эмес. Ушулардыкы. Ушулар бар, анан мен бар. Булар жок болсо мен каяктан? Муну Аллах Таала берди, Алла Таала сурайт, Алланын жолуга жумшайын деп жумшайт, тууганчылыгын бекемдейт, туугандарга көбүрөөк иштетет, урматтуу, Алланын жолуга, Алланын ыраазычылыгы үчүн көбүрөөк иштетет. Бул адамды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эсиңерден чыгарбагыла. Кыямат күнү эң бийик даражадагы адам мына ошол болот дейт. Демек, ошондой болушту каалайсызбы? Анда машалла, сизге дагы жол бар. Сизге дагы мүмкүнчүлүк бар. Экинчи адам, Аллах хасанатала ага байлык берген эмес, бирок илим берген. Байлыгы жок, бирок илим, алым, машалла, илимдүү. Ал адам не кылат? Эгерде менде байлыгым болгондо, мен дагы мана кедейлерге жардам берет элем, мен дагы мечит салып берет элем, мен дагы жол оңдойт элем, мен дагы жетим жесирге каралашат элем деген жакшы ниети бар. Бирок байлыгы жок. Ниетилене дейт, эгер менде болгондо мына ушул бай сыяктуу мен дагы мечиттерди, медреселерди салып, жолдорду оңдоп, туугандарга байланыштырып, ошо кыйналып жаткандарга тамак берет элем деген ниети бар. Ушул ниетинин себебинен бул дагы даражасы ошол байлыгы жана илими бар адамдардын даражасы болот. Экөөнүн сообу кыямат күнү бирдей болот, урматтуу тууган. Билип коюңуз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган: "Я Аллахум, менин үммөтүмдүн аалымдарыны кедей кыл" деген. Аалымдар, илимдүүлөрдүн көпчүлүгү кедей болот, урматтуу тууган. Пайгамбарыбыз дуа кылган, пайгамбардын дуасы кабыл да. Илимдүү аалымдардын көпчүлүгү 90% эсби, 95% эсби кедей болот.
Ova 5% ança mınça min fazilillah, Allah'ın fazıl karamenen baylığı olup kichine çoңurak maşina binip çoңurak zаңғараған үйде жашап қалбаса, қалған илимдүүлөрдүн бардыгы кедей болот. Пайгамбарыбыз дуа кылып койгон буга. Неге? Кай ла язхаба анхумул илим, анткени алардан илим кетип калбасын деген. İlim ketip kalbaşlık üçün Allah Subhanahu Taala ne kılgan? İlimdүүлөргө байлык бербейт, кедейлик гана берип койгон. Албетте колдун байлыгы жүрөктүн байлыгы эмес. Ошол жагынан бир аз азыраак. Ага бизде көпчүлүк түшүнбөйт даган имам шүнтүп жүрсө, имам болгондон кийин мынандай эле болуш керек да. Илимдүү болгондон кийин ушунда жок болсо ондо кандай болот? Жок, буга пайгамбарыбыз дуа кылган, урматтуу тууган. Муну жакшы түшүнүп алыңыз. Ошондой болса дагы алар ниетинин жакшылыгынын себебинен байлыгы бар адамдардын даражасына жетет, бийик даражада болот. Пайгамбарыбыз айтып атат, мен силерге айтам, сактап алгыла, жаттап алгыла, эсиңерге тутуп алгыла. Үчүнчү адам, я Аллах, байлыгы бар, бирок илими жок. Байлыгы бар, сооданын деле кылат, башканын деле кылат, бай үйлөрдү салып салган, этаждарды алып салган, жерлерди, машиналарды, бардыгы байлыгы бар, илими жок да. Качан закат берилиш керек, канча бериш керек, кимге бериш керек, ону менен иши деле жок. Сен кол тийбейт да бул. Сурашын манакка учуш керек, тияктан мынча жүк келет, ону күтүп алыш керек, документтер тууралаш керек, биздин иш ушундай, биздин жумаш кылбасаң болбойт да, туура о деп эле кете берет да. İlimi жоқ, урматтуу тууган, байлык кенен, бирок илими жоқ болгондугу үчүн байлыгыны каяка жумшаганды билбейт. Байлыкты каяка жумшаганды билбейт, Аллах Тааланын акысыны бербейт, кедейлердин дагы акысыны билбейт. Өзүнүн нафсы кандай каалаган болсо, ойга не келген болсо ошону кылат. Ойга не келген болсо ошону кылат. Я Аллах, мына ошонун себебинен бул эң даражасы кыямат күнү даражасы төмөн адам дал мына ошол болот. Төртүнчү адам илими дагы жок, байлыгы дагы жок. Гырт кып-кызыл. Бирок ниети чоң, ою чоң да. Бунун караганы дагы мына ошол илими жок байды карайт да. Вай, ана жыргайт да, эң бактылуу манал да, идеал да манал деп эле, шого эле суктанып берет да. Мен де болып қалса, мана шундай машина минем го. Мен де болып қалса, шундай машина алам го. Мен де болып қалса, шундай үйлөрдү салам го. Мен де болып қалса, чиркин эки-экиден, бир-бирден жетелеп жүрөм го. Ою жаман, ниети жаман да. Эч нерсеси жок, илими дагы жок, байлыгы дагы жок. Бирок болуп эле калса, кыздарга барыштын аракетин кылат. Болуп эле калса, жештин аракетин кылат. Болуп эле калса, ошол нафсисини кандырыштын аракетин кылат. Бул адам эч нерсе жок болсо дагы не кылат? Я Аллах, ниети жаман болгондугу үчүн мына ошол илими жок бай күнөөгө байлыгын жумшаткан адамдын даражасында болот. Эң төмөн даражада мына ошол экөө болот, урматтуу. Пайгамбарыбыз айтып атат, силер ушуну эсиңерге сактап алгыла. Неге, урматтуу? Байлык мурат эмес, жоктук уят эмес. Аллах Subhanahu Taala ушунчалык кудуреттүү зат, кааласа секундта бай кылып кое берет. Кааласа секундта кедей кылып кое берет да. Ошондон эсиңе сактап ал. Чындап эле байып кетишиң мүмкүн. Билбейсиң, Аллах Subhanahu каягыдан берет, гайыбыдан берип коет, урматтуу тууган. Билбейсиң каягыдан беришини. Берип коет, чын эле байып кетишиң мүмкүн. Мына Кыргызстанда көрдүк, билбейсиң кимди каяктан алып келип президент кылып коюшун, Чындап эле президент болуп калышың мүмкүн. Босом жаткан жериң каякта эле. Эми чыгарып каяктан алып келип каякка коюп койду, президентти каякка барып тыгып койду да. Ошондон пайгамбарыбыз эсиңе сактап ал деп айтып атат. Касам ичип айтып атат, урматтуу тууган. Сен манаты байып эле жүрө бербейсиң. Бир эле дуф деген болсо болду, күйүп кетти, бакырган бойдон калдың. Ичиде эле кой бер, ошол менен кошо өлөм десең, жок, милицияда кармап тура берет, киргизбейт, акчаңа дагы киргизбейт. Бир эле ууру кирген болсо көтөрүп кетти, урматтуу тууган. Сразу инсульт болуп каласың да.
ошого жеткирбе деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, урматтуу туган. Эгер болуп кала турган болсо, бардыгыңыз ниетиңизди жакшы коюңуз. Барбы, демек мен Алланын жолуга иштетем. Жокпу, эгер болсо мен иштетем. Жаман жолдон бардыгыбыз алыс болобуз, урматтуу туган. Кээ бирөөлөр шашылыш насаат сурап калат. Срочный сафарга кетип аттым деп, кыска айтып коесизби дамыла депчи. Срочный дамыла чалып коесизби депчи. Ооба. Кыска насаат. عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. Madinalık bir kişi aytat, Muaviye razıyallahu anhu Ayşe razıyallahu anhaga, Ayşe enebizge kat жазды. Kattın mazmununda mınday dedi, siz maga kıska nuska nasihat beriniz dep жазды. Kıska nuska nasihat beriniz, köp uzatpаңыз dediler. Ayşe enemiz Muaviye razıyallahu anhuga nasihatını Esselamu aleyküm degenden son nasihatını berip atat. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mınday dep aytkan uqtum. Kıska nuska nasihat. Kim adamdardın narazı bolorun karabastan Allah'ın ırazılığını izdese, adamdardın narazılığının ziyanından ağa Allah Teala özü jetiştүү bolot deysiz. Kıska nuska, kimde kim adamdardın narazılığını karasa, el ne dese oşa desin. Men Allah üçün kılıp atam, Peygamberimiz көрсөткөндүгү üçün kılıp atam, şariatta bar üçün kılıp atam. Je bolbosam, el ne dese oşa desin, şariatta jok eken. Oşonta men kılbay jatam. Ne dese oşa desin. Dep Allah'ın razıçılığını kalap koya turgan bolsa, Allah Teala kudretli zat, ne kılat bul adamdı jalpı eldin narazıçılığından kutkarıp koyot. Баадык айтат, жакшылык кылган экен, өлө акылдуу экен бул. Мурда эле илимдүү экен да, мурда эле түшүнүп жеткен экен да бул. Ошондо биз калып эле сени жек көрүп эле неме кыла бериппиз. Сонун кылган экенсиң, деп бардыгы не болуп калат? Ыраазы болуп калат, Я Алла, ушул эле наоборот. Ал эми ким Алла Тааланын наразы болгонун карабастан adamdardın ırazılığını izdese Allah Teala anı adamlarga taştap koyot. Elim ne deyt, el menen koşa oluş gerek da, elin böre olsa böre ol, tülkü olsa tülkü ol deybersen, Allah Subhanahu Teala anlık seni böre kılıp koyot, anlık seni tülkü kılıp koyot. Yaman hitir ekensin ha. Bergenge jarışa narmani berbeysin be. Bizdi manyaqa bölüp koyup, on yaka köp beripsin ha, bari tuğandarına tarttın ha, kol irisiga tartat degen şul da, dep. Aylanıp keteyin, selerge atayın bir koydu, bütün kirgizdim go. Yok, onlargılar uçak köterip ketvetken gördüm. Men onlara kakılıp, ne kılat? Bari razı olbaydı, bari ömür boyu söylüyor da. Bersen bana okşoy narmani ber, ötkönde bana bir gördün mü? Anantı o yaka bölüp koyup, bu yaka bölüp koyup, bardığına mında kılıp saldı. Aylanıp keteyin, dağı ne kılayın? Kılsan narmani kılbaysın, özün akıldı bilesin go, deyit. Öz жашообузда көрүп атабыз бул нерсени. Ошонтан Айша энебиз не кылды? Кыска нуска насаат берди, урматтуу туган. Мына насаат. Кыска нуска насаат. Неге? Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисте айткан: "Инналлаха ла якбалу минал амали илля ма кана лаху халисан ва бтага бихи важхуху." Аллах Таала өзү үчүн гана, өзүнүн ыраазычылыгы үчүн гана çın niyet menen kılıngan amaldı gana kabul kıla turmatu tuğan. Allah üçün, Allah'ın razıçılığını kalap kıldınız mı, oşonu gana kabul kılat. Allah kabul kıldı, boldu. Mına oturganın bardığının jürögü Allah'ın kolunda. Allah hasanatıyla mına uşunday. Azı mına küs geldi, jalbırak düşken jalbırakta şamal. Kalasa bir yaka uçurup atat, kalasa bir yaka uçurup atat. Kalagандай kılat ko. Sizin jürögüңүз Allah'ın kolunda mına uşunday. Kalagандай kılat urmatu tuğan. Oşonduktan kıska nuska nasat, mına uşunu kalып alыңыз, el ne dese oşa desin. Oşol oğrudan kutuluңuz. Oşol oğrudan çıgыңыз. Allah ne deydi? Oşonu kılыңыз. Andan keyin aldığa жыласыз. Andan keyin elдің бардығы sizden razı olat. Anan elдің бардығы qayсы жерде топтоло отырған болса, ошондой эле кылыш керек. Өткөндө мисалы ошонун башында жаман көрдүңөр, туурабы? Мен айттым ошондо. Жаман көрбөгүлө дедим. Ана бүгүнкүнүн бардыгын ошону калып атасың го. Деп бардыгы айтпаса деле не кыла берет?
Мен айтканмын, ана шуну эле туура болсо керек дегенмин. Мен өзү ушул жакка эле өзү ыктап турганмын. Бардыгы сен жакка, аны ыктап кала турмат турган. Башында иттин өлүгүдөй жек көрүп аткан. Башында койчу, шу сен эле молдо болбочу деп аткан. Саңа эле болсунчу деп аткан. Акырында Аллах субхана таала жүрөгүнө салды, бардыгы сиз жакка ыктап калды. Я Аллах. Эми урматтуу туугандар, башында айттык, садака адамда не кылбайт, кедей кылбайт, балким көбөйтөт. Колунда барлар, бир аз иштеп аткандар, бериңиз, бирок мактанбаңыз, бирок сыймыктанбаңыз. Мен жардам берип, аналарды да карап коюш керек де. Туята ушул эстен чыгып калганбы деп элечи. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Иннама янсуруллах хазихил уммата бизаифиха бидаватихим ва салатихим ва ихласихим. Бул акыркы уммат ушундай умматбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул умматка Аллах таала булардын жөндөмдүүлүгүнө, булардын тыңдыгына, булардын акыл эстүүлүгүнөн жардам берип аткан жок. Balkim bulardan en alsızının sebebiden, jana bi davatihim duasının sebebiden, ve salatihim namazının sebebiden, ve ihlasihim sağa bolgan niyetinin tuğralığının sebebiden Allah Teala jardan berip atat deydi. Siz berip atkan joksuz, balkim oşol sizge jardan berip atat. Baylığınızdan saqtalып kalışına, жүрөгүңүздүн тынч болушуна, үйдө кенен жатышыңызга ошолордун дуасы, ошолордун сизге болгон жакшы ниети, ой максатынын себебинен Алла сизге жардам берип атат, урматтуу. Сиз 1000 сом берип койдуңуз, ал өмүр бою дуа кылып атат. Түнү күнү дуа кылат. Я Алла, мына ушуга көбүрөөк бер. Бунда болсо мага бере берет. Ушунда болсо эле болду. Сизди көргөндө эле жылмай атышат. Ошонун дуасынын себебинен ар намазда дуа кылат. Я Алла, ошонун байлыгын сактап бер. Ошолорду жаман кырсыктан, бөөдө кырсыктан, уурулардан, жаман апаттардан сактагын деди. Ошонун дуасынын, ошонун сизге болгон жакшы ой максатынын себебинен Алла сизге жардам берип атат, урматтуу тууган. Я Rabbi. Эми караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди ошол заманда эле айтып өткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям якул: "Ман канатид дунья хаммуху фарракаллаху алейхи амраху ва жа'ала фақраху байна айнайхи." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Я Алла, кимдин ой пикири, кыймыл аракети бул дүйнө болсо, дүйнө топтоо, дүйнөгө жетүү, максатыңыз ошол болуп калган. Иштеш керек, дүйнө топтош керек, байыш керек, кеңири жеш керек, кеңири той бериш керек, элге окшоп басыш керек. Кимдин ой максаты ушул боло турган болсо, Алла Таала анын иштерин чаржайыт кылып салат" дейт. Көз алдына, мына эки кашынын ортосуна кедейлик коркуу сезимин коюп коет деди. Кебир хадистерде жазып коет, факир, кедей деп жазып коет деген. Бул хадисте айттыр, коркуу мына ушул жерде турат да. Бар жок кымбаттап эле келип атат, не болот эртең? Кыш келип атат, эртең кыштан кандай чыгабыз? Алып кое берейин, топтоп кое берейин, бербе. Не кылат? Дүйнө ой максаты мына ошол болгондуктан Аллах субхана таала эки кашынын ортосуна кедейлик коркууну коюп коет деген айтылган. Билип коюңуз, бүгүнкү күнү дүйнөлүк экономика дейсизби, дүйнөлүк финанс дейсизби, ошонун башында кафыр тургандыгы үчүн кризис деп атат да. Кризис болуп атат деп. Бүгүнкү күнү ушунча мусулман болуп турабыз, үйүбүздө коркунуч бар. Не болот? Эртең кыштан кантип чыгабыз дейт. Неге? Биздин экономика аялдын чөнтөгүдө тургандыгы үчүн да. Аялыңыздын чөнтөгүдө экономикаңыз тургандыгы үчүн ошол коркуу сезим азыртан башталды. Кымбаттап эле кетип атат. Бу каяка чейин барат? Туята бүгүндөн баштап маршруткадагы көтөрүлдү. 15 сом болуп калды. Автобус 11 болуп калды. Неге урматтуу туган? Сиздин ошол неңиз тапкан нерсеңиз аялыңыздын чөнтөгүдө тургандыгы үчүн. Эгер ошонун эле чөнтөгүдөн өзүңүздүн чөнтөгү салып туруп, сиз башкара турган болсоңуз, мусулманда эч качан кризис болбойт. Болбойт, урматтуу тууган. Касам ичип айтамын да. Боло турган болсо, кече карантинде сөзсүз болот эле да турабы. Канча узунга жетпей калдык го,
Агынга туруп очередке жетпей урушайын дейсиң, сакалың бар. Бакырайын дейсиң, бардыгы билет намаз окуганыңды. Унчукпай туруп жер карап үйүңө бардың го. Ачкадан өлбөдүң го, урматтуу тууган, туурабы? Он мешектен апарып алгандан не болду? Кимге un керек деп калды го. Чото курт таппар айтат бул жагы деп. Акыйкатта жардамды таркаттык, адамдар деп карап, дагы эле un макрон башка нерсе жок. Карантинде ошентип калды. Машалла, АЖКдагы бир жетим 150 адамга таркатты. Карап туруп эле макарон, шакар, май, ушул элеби? Так, өтберге ак кантты алсам болобу деп калды го. Тандап алып калды. Бул нерсени бардыгыбыз башыбыздан өткөрдүк, бирок акыйкатты дагы эле мойнуңузга алгыңыз келбейт да. Дагы эле мойнуңузга алгыңыз келбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошону айтат, анткени сиздин камыңыз, сиздин күйүтүңүз, сиздин иш-аракатыңыз дүйнөгө жетүү болуп калды, урматтуу тууган. Ошондон Аллах Таала мына жерге кедей деген коркунучту коюп койду. Балдар чоңоюп келейтат. Ар биринин өзүнүн рызкысы бар. Адамдар таң калат, ушунчаны кантип багас дейт. Мен өзүмдү дагы бага албайм, урматтуу тууган. Мен олорду эмес, өзүмдү дагы бага албайм да. Аллах Субхана Таала берген рызкын эле жеткирип берип коесуң, болду. Ар ким өзүн өзү багат. Сиз жаралыштан алдың эле Алла Таала рызкыңызды чечип коюп койгон, урматтуу тууган. Ошондуктан ошону өзүңүзгө алдыңыз, мусулманда эч качан кризис болбойт. Я Алла, ошону дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Кедей дегенди коюп коет, бул дүйнөдө тагдырына жазылгандан ашыкча эч нерсе ала албайт. Жаныңды берип, тишиңдин кирини шоруп, жан талашып, чалапыла уктап кылсаңыз дагы, Алла канчалык жазган болсо ошону эле аласыз. Ал эми кимдин ой пикири, аракети ахирет болсо, Алла анын иштерин жеңилдетет, жүрөгүн байытат, бул дүйнө анын кол астында кор болгон абалда келет. Дүйнөнү Алла Таала кор болгон абалда алдыңызга алып келип коет. Ошондуктан не кылабыз? Ахирет үчүн менет кылабыз, ахирет үчүн амал кылабыз. Албетте бул деген сөз жатып ал деген эмес. Алма пуш, озума түш деген эмес. Аракетти кылыңыз, өз учурунда намаздарын калтырбай, ибадатыңызды окуп туруңуз, урматтуу тууган. Анткени инсан мына ушундай жүрөктө кан тамырда шайтан жүргөндүктөн, кан менен кош айлангандыктан жаман ой, жаман фикирлер келе берет. Жөнүндө жатсаңыз бардыгы айтат, чотто мына нарак менен иштейт окшойт, үйдө деле жатат, анан келе берет депчи. Мына ушундай. Мен давачага кайта-кайта айтып атам, 4 айга чыгып келгенден кийин жок дегенде бир 2 ай, 3 ай чыдап туруп анан портер алчы. Келип эле алып албай. Bir 4-5 ay çıdap durup anam maşını alçı, elde ızıldatpay depçi. Söy köpçügü 4 aydan kelüyle porter alıp olatken, kelüyle çoğun maşını alıp olatken, koşunlar öldü de közü 4 bolup kaldı. Taşçılana ketti de kelüyle maşını aldı, beret eken. Dağı de oşal, da urmatan, oşal aytıdan çıdap durup, je olsam alıp koyup anan ketkine. Alıp koyup ketir urmatan. İnsanın kan tamırı da bunlar saylanır. Adamlar mana şunday işi var da de turgan üçün jönөкөй bir nerseni açıp koy, urmаттуу тууган. Jönөкөй bir nerseni. Себеби не кылдың? Мунун магазини бар да, мунун мойкасы бар да, мунун ишканасы бар да. О ишканадан канча карсың, оны эч ким билбейт онучу. Бирок ушунусу бар деп адамдар ошого таянсын да. О нарактан түшөт да буга, ояктан келет да, ошолор менен иштешет да деген нерседен кутулуш үчүн ошондой кылып койгон. Мына ошондон урматтуу тууган, бүгүн дегеле биз мына Марвадан барып атабыз. Bir kança milyon karız da, karız da. İş yüzünde de boptur. Mana al жерде magazin üçün men açtım. İçi tolup durat. Adamlar köse oho deyt da. Bırak kança karız ekenini hiç kim bilbeyt da. Marşkadagı karasan aldıga top da bolgan da, marşka aydagandar. Көрүп турду, ушулар байып атат, дагы деле шүгүрчүлүк кылбайт дейсиң да. О бензинге жетип, жетпей ошончо урушуп атат да ол. Ошончо миңге салып айдап өтүп кетип атат да. Бирок алдыга акча коюп алгандан эле көзүң ошону ойноп атат. Охо, ушулар байып атат. Ол бечара арендасын төлөп атабы, оягы кызыктырбайт да сага. Ошо алдыда турган эле карайсың да.
Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мусулмандын жүрөгүн кек сактоо жана башка кыянат кылуу жана башка ар түрдүү жамандыктан таза кармай турган 3 амал бар. Ушул эле байып атат, ояктан келип атат, булар менен иштешет, аналар менен кошо жүрөт деген жаман ойдон сактай турган 3 амал бар. Биринчиси, Алла Тааланы ыраазы кылуу үчүн амал кылуу. Кайсы амалды кыласыз? Алла ыраазы болсо болду. О көрөбү, көрбөйбү, мактайбы, мактабайбы, ол кийинки иш. Көрсө деле мейли, мактаса деле, мактабаса деле мейли. Балким жамандаса деле мейли. Сиз ар бир амалды кылганда, намаз окуйсузбу, көчөдөн таш алып коесузбу, бир жака баратасызбы, Алла ыраазычылыгы үчүн деп кайра-кайра айта бере турган болсоңуз, ичиңиздеги башкага болгон жаман ой, жаман күмөндөн арыласыз. Жаман күмөндөн арылсаңыз, өзүңүз тынчыраак уктайсыз да. Сен сар турсам эле ана кошуна дагы машина алып алган болсочу. Турсам эле терезесин алмаштырып салган болсочу. Ошондой жаман ойдон кутулуш үчүн Алла ыраазычылыгы үчүн амал кылыңыз. Экинчиси, урматтуу тууган, жетекчилерге жакшылык каалоо. Бул жүрөктү жамандыгынан тазалайт. Жетекчилерге жалаң жакшылык каалаңыз, өзгөчө президентке. Дем отургузуп ташайт. Жок, бул шул тике тургузат, бир тургузса. Шу тике тургузуп койт, отурбай дагы каласың. Жакшы ниетти эмне кылыңыз? Ошого болду, энди оңолобуз. Айыл өкмөткө, айылыңызда мана ушул келди, энди оңолобуз. Мана ушул гана оңдойт. Мэрге боптур, ким кайсы жетекчи болсо, кайсы жерде иштеп атабыз, ошого жакшы ниет кылыңыз. Ушунда болсо ушул мага берет, мага ушул гана күйөт. Мына ушундай кылып жакшылык кааласаңыз, анан ичиңиздеги жаман ой, фикирлер азаят, болбосам өзүңүздү өзүңүз жеп кыласыз ғой. Ага дагы жок, сизге дагы жок, же уйкудан жок, же демден жок, же иштен жок, псих болуп өлөсүң. Сразу инсульт болосуң. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз айтып атат, урматтуу тууган, не кылабыз? Башчыларга жакшылык каалайсыз. Ал президент болсун, ал министр болсун, ал депутат болсун, ал айыл өкмөт болсун. Ал жөн эле сизди контейнерге иштетип аткан болсун. Сизди ишке чакырган болсун. Ошого жалаң жакшылык каалайсыз. Анан не болот? Ичиңиздеги жаман ой, фикирден кутуласыз. Үчүнчүсү, мусулман жамааты менен бирге болуң көбүрөөк. Чөйрөңүздү өзгөртүң, урматтуу тууган. Жакшы адамдар менен, намаз окугандар менен, даватка чыккандар менен, дегеле жакшы сөз сүйлөгөндөр менен көбүрөөк болуңуз. Мен айтам, дагы айтам, мурда дагы айткам, бир эле чөйрө менен жүрө берсең өспөйсүң. Классташтар менен эле жүрө бердиңби, өспөйсүң эч качан. Азыр мектепте бүткөнүңгө 30 жыл болуп атат, отурганда эле баягыны айтасың да. Бая билесиңби, сен неме кылмадың беле? Ооба деп элечи. Бая сен кайсы адам мугалимдер мындай, ошонан чыкпайсың да, урматтуу тууган. Өспөйдү, ошол эле кайтадан барган болсо ошол эле. Сөздөн сөз кутулгандан кийин телефон чукулап болуп туруп эле болду. Аяшыңды сүйлөйсүң, аны сүйлөйсүң, муну сүйлөйсүң, кеттиң да. Убактың ошондо өтө берет. Бир эле чөйдө жүрөсүң. Болуптур, мына улакка бардыңбы, улакчысыңбы? Болду, ошолор менен жүрөсүңбү, өспөйсүң. Өткөндө мен мына анткенде сен калып калган, анан мали деп берип бердим. Жок, көздү жумуп берейин дедим, анан кой дедим да. Сен эмнеге бербейсиң? Жок, болду, ошол эле да. Ушундай кылсам мына аркы келип калган экен, анан эмне кылайын деп көз жумуп коюн, коя бети жок дебесин да, анан берип койдум. Мага ушу туш келип калган экен, тартайын деп атым өтүп кетип калды, башым тарта албай калдым. Шуну менен де боло бересиз да. Ошондуктан, урматтуу тууган, мусулмандын жамааты менен чөйрөңүздү өзгөртүңүз. Жакшы адамдар менен көбүрөөк жүрсөңүз, анткени пайгамбарыбыз айтып атат, алардын дуалары жалпы жамааттын бардыгына болот да. Дуасы бардыгына болот, ошолордун дуасы сизге дагы жетет, урматтуу тууган. Анан ички оорулардан, жаман ниеттерден мына ошондо кутуласыз, урматтуу тууган, болбосом кыйналып каласыз. Ошондуктан бардыгы чөйрөбүздү өзгөртөлү, урматтуу тууган, жакшы жака ыктаңыз. Я Алла, казанга жакындасаң көзү жугат дейт го. Мына ошондой жакшы адамга жуктасаң, жакшы жагы жаманга чөйгөп кете берет. Чекпей эле жүрөсүң, бирок бардыгы чексе, мындай сиз дагы ойлонуп кетесиз да. Чеге берсемби депчи. Аны, урматтуу тууган, мен муну өз жашоомдо көргөнмүн. Тең туштар бардыгы чегет. Анан өзүңдөн чоңдор илимди болсо дагы жакшы экен да. Мен үй бүлөдө эң кичинесимин. Чоң акамдар бардыгы медресени бүткөндүктөн ушу чеге берейин дейсиң да. Деп сурайын десең, жок, азыр сунуш десе, бирөө, чекпейсиңби сен экинчи, коя. Мунун акасы молдо дейт.
Boldu ошону эле чекпей каласың да. Ооба дейин десең берги тыйып коет да, коя мунун акасы мында бул чекпейт дейт. Мун кыстаба деп коет. О кыстабай эле жөнүн айтса дагы таша берейин дейсиң да, бир көрөйүн депчи. Неге урматтуу тууган? Чөйрө мына ошондой. Чөйрө мына ошондой. Мына ошондуктан чөйрөлөрдү өзгөртөбүз дагы, бардыгыбыз өзгөчө мусулмандын жамааты менен көбүрөөк жүрүп туруп, көбүрөөк дуа кылабыз. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылгын. Эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Я Аллахым, бизден дуа үмүт кылган, ооруп жаткан, я Аллахым, ошондой эле кыйналып жаткандарга Аллахың жардам берип, ооруп жаткандарга Аллахың шифа бергин. Бир рахметке. Ассаламу